Саламатсыңарбы 9 класс. Бүгүнкү кыргыз адабияты сабагыбызды баштайбыз. Бардыңар китебиңерди, дептериңерди алгыла. Бүгүнкү өтө турган темабыз Жомарт Бөкөнбаевдин Ажал жана ар намыс поэмасын өтөбүз. Сабагыбыздын максаты: поэма менен таанышып, аны окуп чыгасыңар, поэмадагы символдорду байкайсыңар жана ар намыстуу болууга тарбияланасыңар. Анда эмесе сабагыбызды баштасак. Ажал жана ар намыс поэмасы баатырдык, романтикалык маанайда жазылган чыгарма болуп саналат. Акын кыргыз жоокерлеринин ата мекенге болгон ыйык сүйүүсүн, жеңилбес күчүн көрсөтүүнү максат кылган. Чыгарма алаамат согуш талаасын сүрөттөө менен башталат. Дал ушул учурда эч ким мени жеңе албайт деп мактанып, ажал чыга келет. Дөңгүрсүгөн ажалга эч ким даай албайт. Анын алдында баары күчсүздөй көрүнөт. Ага жалгыз гана ар намыс гана каршы чыгат. Алардын алгачкы айкашында эле ажалдын күчсүз экендиги айкын боло баштайт. Бирок алар кармашын убактылуу токтото туруп, кан майданда окуянын аягында да жапардын эрдигин көрүп, ажал өзүнүн түбөлүк жеңилгендигин сезди. Сагалап турган шум ажал саргайып өңү тунарды, ар намыс сүрүп өкүмдү ааламга үнүн чыгарды. Желпинип ажал мактанба, жеңбейсин асты буларды, булбулдап өчкөн жалындай бүрүшүп ажал кубарды. Демек балдар, акындын айтайын деген оюнун негизги өзөгү дал ушул саптарда. Демек, жамандыктын символу ажал, жакшылыктын символу ар намыстын алдында алсыз, күчсүз. Демек балдар, намыс жакшылыктын, өмүрдүн символу. Ал эми ажал жамандыктын, мыкаачы, талоончул, фашизмдин, өлүмдүн символу катары чыгармада берилген. Ошентип турмуштагы ар кандай кубулушту каймана маанидеги башка бир предмет, түшүнүк менен берүүнү адабият сабагында көркөм символ же символикалык образ деп атайбыз. Негизинен балдар, поэмада адам көзүнө көрүнбөгөн ажал менен ар намыстын күрөшү кадимки турмушта жашаган реалдуу адамдар, жапар жана ал баштаган кыргыз жоокерлери менен фашисттик мыкаачылардын ортосундагы кызыл кыргында өтөт. Демек балдар, ажал менен ар намыс кадыресе турмуштук окуяларга катышат, бирок алар абстрактуу түшүнүк болуп саналат. Демек балдар, биз бүгүнкү сабагыбызда ажал менен ар намыс поэмасын өтүүдөбүз. Бул поэмада символдорду жакшылап түшүнүп алдык. Эми балдар, силерге тапшырма балдар. Ажал менен ар намыска Вендин диаграммасын түзгүлө, андан соң мага жөнөткүлө. Бүгүнкү сабак силерге түшүнүктүү болсо, мен силерди кайтарым байланыштан күтөм. Саламатта калгыла.